УКМК алтын куймалары боюнча видеону чагымчылдык деп эсептейт. Интернетке видео тарап, анда кадр сыртындагы эркек кишинин үнү алтын куймаларын көрсөтүп, кимдир бирөөгө Сабырова деп кайрылып жатканы угулат. Социалдык түйүндүн колдонуучулары Сабырова президент Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. УКМКнын маалыматы боюнча бул видео тасма чагымчылдык мүнөздө жана чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык жарандар даярдаган. Бул жарандарга оор жана өзгөчө оор кылмыштарга байланыштуу кылмыш иши козголгону маалымдалды. Учурда деструктивдик тараптар социалдык түйүндөрдөн жалган маалыматтарды таратууга багытталган маалыматтык иштерди жүргүзүп жатышат. Ал саясий жетекчилерге коомчулуктун терс пикирин жаратып, дискредитациялоо максатын көздөйт. Деструктивдик күчтөрдүн мындай иштери өлкөнүн өнүгүшү менен туруктуулугуна чоң так салып, коомдук саясий кырдаалдын эскалациясына таасир этип жана өлкөнүн коопсуздугуна зыян келтириши ыктымал, деп айтылат УКМКнын маалыматында. УКМК видеодогу маалыматтар чындыкка дал келбей турганын белгилейт. Ошондой эле интернет колдонуучуларын чагымчылдыкка жол бербөөгө чакырып, жалган маалымат таратылганы үчүн кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эскертет. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков бул ишке Асхат Осмоновдун тиешеси бар экендигин жазып чыкты. Бул сапар алтын куймаларды кагаз коробкага тизип алып монтаждап чыгарыптыр. Жасалма кагаз акчалар алтын куймаларга окшош оюнчуктар болот. Асхат Осмонов деген шыгылуун алыста жүрүп зериксе керек. Оюна келген калыптарды мезгили менен чыгарып турат. Алтын оор болот. Куймаларды кагаз коробка кантип көтөрмөк эле. Анын сабатсыздыгы ушул жерден билинип калыптыр. Бул жаран 2020-жылы чоң казат кыймылынын курамында болуп, бийликке келүүгө аракет кылган. Максаты ишке ашпаган соң ар кандай жалган маалыматтарды таратып, кийин Америкага чыгып кеткен. Азыр уктаса турса бийликтин кетишин кыялданып, бузукулук менен жалган маалыматтарды таратып коюп отурат, дейт Орунбеков. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул видеого Болот Темировду күнөөлөп жазып чыкты. Мен башынан эле бир канча жыл мурун ушул Болот Темировго изилдөөчү журналист болуп чыкканда шекшигендей болуп ишенген эмесмин. Искренность деп коет го, ушунусу жок болчу, канча аракет кылбаса да, карьеристте эле сезилчү. Бирок мына акыркы 2 жылда ушул москвалыктык өттү. Канча жолу ачыктан ачык эле кара санатай бузукулугун көрсөткөн. Эми бүгүнкүсүн карабайсыздарбы? Соцмедиада бир видео тарады демиш болуп, 1 эле саатка калп эле изилдөө кылмыш болуп, YouTubeга мобундай таптаяр шедевр илип, тим эле тастыктай салганыча. Өздөрү фейк тартышкан. Фейк болгону даана көрүнүп турат. Биринчиден, алтын минтип жүктөлбөйт, ташылбайт. Алтын өтө оор. Ар бир слитка 12,4 килограмм. Бул акмактарга ишенсек, бир коробкада 31 штук слитка десе, анда 384 килограмм. Баары кошулуп 1,548 килограмм, 1,5 тонна. Элестеткиле. Ошол коробкага салып койсо, аны ким көтөрө алмак эле. Экинчиден, алтын слиток атайын маркировкалары болот. Проба уникалдуу номерлары менен. Ошол үчүн слиток буларда бирөөсүндө да көрүнбөйт. Бизде 999,9 проба алтын кадимкидей жалтырайт. Бул видеодо андай жок. Үчүнчүдөн, ошол алтынды сен атайын жеке менчик самолет жалдап, чартер кылып алып баратсаң, тим эле бандероль посылка почтадан салгансып, ар бирөөсүнө датасын жазып, маршрут тамчы Ларнака, анысындагы коробканын сыртына эмес, крышкасынын ичине жазган көк мээлер бизде келе соода эсептешеби, деп билдирүү калтырган Эдил Байсалов.